Бүгүн 8-август 2025 жылы Бакай Ата районунун Бакай Ата районуна караштуу Эң-Булак айылынын түндүк тарабына жайгашкан тоо этегинде жапайы кара курай өсүмдүктөр өсөт көп. Ошо Бакай Ата райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлери 2 күндөн бери жапайы кара курайдын жок кылуу максатында жалпы 60 сотик жерден 1 тоннага жакын чөй орулуп жыйналды. Азыр өрттөө алдында турабыз. Негизи бул айылга ушу мен келгениме 4 ай болду. Башка айылдарга салыштырмалуу эң көп ушул Ботерек айылында экен да. Анан ушуну жок кылуу боюнча буга чейин ички иштер райондук ички иштер башкарма менен бир нече ирет сүйлөшкөнбүз. Мынакей жакын арада сүйлөшүп, кече күндөн бери 60 сотикке жакын жер аянтты оруп, ушул кара курай, жапайы өскөн кара курайлар жок кылуу боюнча ушул 1 тоннага жакын эмесин оруп келип, мынакей бүгүн өрттөгөн отурабыз жок кылганы. Эми мындай иштер бул арыктын жээгинде көп экен. Бул боюнча дагы азыр дыйкандар менен да сүйлөшүп атабыз. Ушул моментте оруп кичине эме кылып салгыла. Эртең баягы 15-августтан кийин бул бышып калса, өз үстүнө эле балдар эртең баягы колдонбосун деген түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атабыз. Мына эртең дагы 5-күнү ушул эл менен да чогулуш өтөбүз. Саат 2-ге койгонбуз. Анда дагы ушул нерсени жалпы элге да кайрылып айтып кетебиз да.